Bu yakıtta иштеп атканыма 58 жыл болду. 1965 жылы Медин институтунун лечебный факультетин бүтүрүп келгенмин. Мен асынан кабинет аттыр, өзүн жакшы сезип аттыр. Күнүгө иштеп, күнүгө докладыңарды жазып, эрте бытырып 90-жылдан 96-жылга чейин бул жерде участковый больница бар болчу. Анда участковый больницанын главврачы болуп иштедим. Анан 1996-жылы реформа жүрүп, бүткүл больницалардын баары жоюлуп, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна айланды. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда кайра жетекчи болуп иштедим. Населениябыз ошол кезде 8000 население болчу. Көк мойнок, бир көк мойнок, 2 Шорбулак, Туура суу, Оттук, Кара Шаар ушуларды болчу. Ошондон бери мурун больница болуп турган кезде 4 врач иштечүбүз. Больница жоюлгандан кийин бир эле врач болуп калды. Ошол жерде мен жалгыз өзүм иштеп, ушул убакка чейин иштеп келе жатамын. Бул жерде жаштар үчүн мындай шарттар жок, тамдар берилбейт. Анын үстүнө мисалы шаарда клубтар бар, тигилер бар. Аларда көнүп жүргөн балдар иштей албайт. Анын үстүнө мунун түйшүгү оор. Түнкү болсо дагы, түн болсо дагы чакырса барасың, күндүз болсо да барасың. Балага да жооп бересиң, энесине да жооп бересиң, чоң кишилерге. Ошо түйшүктөн чыдай албай балдар келбейт го деген оюм бар.